Казакстандын премьер-министри Кыргызстанга келди. Бүгүн 6 августта Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов Евразия өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Чопон Ата шаарына келди. Министрлер кабинетинин маалымат кызматы кабарлагандай, премьер-министрди өкмөт башчынын орун басары Айыл чарба министри Эрлист Ахунбеков тосуп алды. Белгилей кетсек, жыйын 6-7 август күндөрү Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин премьер-министрлеринин жана байкоочу мамлекеттердин делегация башчыларынын катышуусунда өтөт. Президент Садыр Жапаров Орусиянын аймак жетекчилерин кабыл алды. Президент Садыр Жапаров 6 августта Чолпон Ата шаарында Орусия Федерациясынын аймактарынын жетекчилерин кабыл алды. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдиришти. Маалыматка ылайык, жолугушууда тараптар аймактар аралык кызматташтыкты чыңдоо, соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелерин талкуулашты. Мамлекет башчысы Красноярск шаарында өткөн мурунку аймактар аралык конференциянын жыйынтыктарын жогору баалап, бул аянтча эки өлкөнүн мамлекеттик органдары, бизнес өкүлдөрү жана аймактары үчүн төз диалог жүргүзүүгө натыйжалуу мүмкүнчүлүк түзүп келгенин белгиледи. Ошондой эле президент Кыргызстанда өтүп жаткан 8 Кыргыз-Орусия экономикалык форуму жана 12 Кыргыз-Орусия аймактар аралык конференция жаңы демилгелерди иштеп чыгууга жана өз ара пайдалуу өнөктөштүктү бекемдөөгө өбөлгө болоруна ишеним билдирди. Садыр Жапаров кызматташуунун келечектүү багыттары катары өнөр жай, фармацевтика жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармактарында биргелешкен өндүрүштөрдү түзүүнү атады. Мындан тышкары экономиканы санариптештирүү жана заманбап технологияларды өнүктүрүү маанилүү экенин белгилеп, россиялык өнөктөштөргө жогорку технологиялар паркы менен тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагынын мүмкүнчүлүктөрүн сунуштады. Өз кезегинде Орусиянын аймак жетекчилери жетишилген макулдашуулар эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгын жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачарына ишеним билдиришти. Алар агро өнөр жай комплекси, IT тармагы жана туризм багытындагы биргелешкен долбоорлорго өзгөчө көңүл бурушту. Жолугушуунун соңунда сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Мындай форматтагы иш-чараларды үзгүлтүксүз өткөрүү аймактар аралык кызматташтыкты кеңейтүүгө, жаңы экономикалык долбоорлорду илгерилетүүгө жана Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы достук мамилелерди чыңдоого өбөлгө түзөрү белгиленди. Кыргыз аскерлери КМШнын спартакиадасында 1-орунду ээлешти. Бүгүн 6 августта Кыргызстанда КМШга мүчө мамлекеттердин достук армияларынын 17 спартакиадасынын алкагында Тава элдик куралдан ок атуу боюнча чемпиондук жыйынтыкталды. Бул тууралуу Коргоо министрлиги билдирди. Мелдештин жыйынтыгында Кыргызстан 1-орун, Казакстан 2-орун, Орусия 3-орун, Өзбекстан 4-орун, Беларусь 5-орун. Аскери кызматкерлери АК-74 автоматын жана Макаров тапанчасын колдонуп, жеке жана командалык эсепте күч сынашты. Кыргызстандын Коргоо министринин орун басары Алмазбек Кулмурзаев сөз сүйлөп, жеңүүчүлөргө жана байге ээлерине сыйлыктарды тапшырды. Ал мындай белдештер аскер кызматкерлеринин кесиптик чеберчилигин жогорулатууга, аскерди колдонмо спортту өнүктүрүүгө жана КМШ өлкөлөрүнүн куралдуу күчтөрүнүн ортосундагы достук менен кызматташтыкты бекемдөөгө өбөлгө түзөрүн белгиледи. Өкмөт өлкөдө күйүүчү май тартыштыгы болуп жатканын моюндады. Министрлер кабинетинин төрагасынын 1-орун басары Данияр Амангелдиев өлкөнү күйүүчү май менен камсыздоо иштери жүрүп жатканын айтты. Ал Орусиядан 100 000 тонна күйүүчү май келе жатканын билдирди. Ошондой эле Азербайжан, Иран, Түркмөнстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын белгиледи. Амангелдиев өлкөдө тартыштык болуп жатканын моюнга алды. Кээ бир үлгүдөгү бензиндер май куюучу жайларда жок болуп жатат. Орусия өзүндөгү тартыштыкка карабастан бизге күйүүчү май берүүгө макул болду. Биринчи партиясы ушул айдын аягына чейин келет. Өзбекстан 3 000 тонна берүүгө даяр экенин билдирди, деди ал Кыргызстан-Орусия экономикалык форумунда.
Япониянын армиясын эми жасалма интеллект башкарабы. Бүгүн 6 августта чет өлкөлүк басылмалар Япония коргонуу күчтөрүн башкарууда жасалма интеллектти колдонуу мүмкүнчүлүгүн карап жатканын жазды. Маалыматка караганда Токио америкалык Maven Smart System жана Latex системдерин колдонууну караштырууда. Алар чалгын маалыматтарын талдап, буталарды аныктоого, учкутсуз аппараттарды башкарууга жана аскердик операцияларды пландаштырууга жардам берет. Бирок жогоруда аталган системдер америкалык компанияларга таандык болгондуктан Япония жашыруун аскердик маалыматтарды аларга бербөө үчүн бул системдердин ишин өзүнүн жасалма интеллект модели аркылуу башкарууну пландап жатат. Ошондой эле Япония 2024-жылдан бери куралдуу күчтөрүн башкарууга арналган өзүнүн платформасын иштеп чыгууда. Басылманын маалыматына ылайык, Токио акыркы жылдары коргонуу мүмкүнчүлүктөрүн активдүү күчөтүп, аскердик чыгымдарын көбөйтүп жатат. Бул кадамдар Япониянын салттуу пацифисттик саясаттан бара-бара алыстап жатканы тууралуу талкууларды күчөтүүдө. Эксперттер болсо аскердик чечимдерди кабыл алууда жасалма интеллектке ашыкча ыйгарым укук берүү коркунучтуу экенин белгилешүүдө. Алар бутаны тандоо жана соккурууга байланыштуу акыркы чечим сөзсүз адам тарабынан кабыл алынышы керектигин айтышат.